Улуттук 1-каналда телегүзөт программасы, аны мен Самат Асипов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Камерага тартып туруңуз. Камерага тартып. Токмок шаарында болгон окуя. Мас айдоочу жол коопсуздук кызматкерлерине баш ийбей, тескерисинче аларды уурулукка айыптады. Аттем болду. Эмнеге тартам? Арткыныңа ичип Мен алдым. акчамды кошуп алып алдым сен. Кудайды карасаң болду. Кудайды карабай эле акчамды кошуп алып алдым де. Чыгаргыла аны чөтөктөрлөр. Бул кальпилеле алкаштар ачып бул депутаттар чалбайт да. Бул түштөн лишин сүйлөбөчү. Ошон үчүн Милициянын кайгуул кызматынын бул жолку рейди 7-синен 9-мартка чейин өттү. 8-март дем алыш күндөргө туш келгендиктен калаа көчөлөрүн тыкыр көзөмөлгө алууга туура келген. Майрам күндөрү Борбор калаада тынч өткөн жок. Ичип алып рульга отургандардын көбү айымдар болду. Аларга карата көрүлгөн чаралар тууралуу программанын жүрүшүндө айтып беребиз. А где подсветка твоя? Где твоя? Ал подсветка иштебей калган окшойт походу. Унаага мыйзамсыз үн күчөткүч орнотуп, түнү менен шаар тургундарынын тынчын алган жаш балдардын жоругу. Милиция мындай автобейбаштык кылгандар менен катуу күрөшүүдө. Машина под маркой Mercedes без разрешения автотонировки. Также то, что якобы в машине имеется СГУ. Жогоруда белгиленгендей, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын атайын рейди бул жолу майрам күндөргө туш келди. 7-марттан 9-на чейин жол сакчылары күчөтүлгөн тартипте иштеп, Борбор калаанын көчөлөрүндө ондогон жол кырсыктарын алдын алышты. Ар жума сайын Бишкектин 4 районуна 100дөн ашык экипаж рейдке чыгат. Жол коопсуздук кызматкерлеринин рейди башталары менен эле ичип унаа башкаргандар колго түшө баштады. Адатта мас абалында машина айдагандардын кыймыл аракети алыстан эле билинет. Мына бул сиз көрүп жаткан ак түстөгү автоунаа Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен токтотулду. Айдоочусу аял киши экен. Милициянын кайгуул кызматы бул унаанын ээсин спирт ичимдигин ичип алган деген шек менен токтотушкан. Чынында эле айдоочудан спирт ичимдигинин жыты алыстан эле келип турду. Айдоочуну мас же соосун тактоо үчүн жакынкы наркология бөлүмүнө алып келишкен. Бирок унаа ээси бул жерде текшерүүдөн өтүүдөн баш тартып, милиция кызматкерлерин бир топко убара кылды. Акыры айдоочунун үстүнөн акты түзүлүп, тиешелүү органдарга өткөрүп бермей болушту. Мыйзамга ылайык айдоочу наркологиялык тесттен өтүүдөн баш тарткан учурда Укук бузуулар кодексинин негизинде айдоочу 3 суткага убактылуу кармоочу жайга киргизилет. Тиешелүү протоколдор толтурулган соң унаасы айып короого киргизилди. Буга чейинки болгон рейдтердин биринде жол коопсуздук кызматкерлери Токмок шаарынын көчөлөрүнүн биринен мына ушул мас айдоочунун унаасын токтотушкан. Ичип алып унаа башкарып жүргөн жаранды наркологияга алып келип текшерген учурда наркологиялык тест айдоочунун мас экенин дароо эле тастыктаган. Бирок мас адам жол коопсуздук кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, унаанын ачкычын өткөрүп бербей ызы чуу салды. Мындан улам ачкычты күч менен алууга туура келди. Камерага тартып туруңуз. Камерага тартып. Күч куллап. Салман бар. Анысы аз келгенсип жол коопсуздук кызматкерлерин уурулукка айыптап, чөнтөгүнөн 20 000 сомун алдырып койгонун айтып, дагы бир топко ызы чуу салды. Бирок мас айдоочунун мындай дооматы суу кечкен жок. Акыры айдоочуга тиешелүү протокол толтурулуп, аны айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу боюнча материалдар сотко жөнөтүлдү. Ал эми унаасы айып короого токтотулду. Аттем болду. Эмнеге тартам? Арткыныңа ичип Мен алдым. акчамды кошуп алып алдым сен. Кудайды карасаң болду. Кудайды карабай эле акчамды кошуп алып алдым де. Чыгаргыла аны чөтөктөрлөр. Жок. Акчамды кошуп алып алдыңар дейм. Кайсы акчаңды? Бакта 20 000 акчам бар эле. Кара гүлчү. Кана сиз алдыңызбы? Анда сиз текшерем аны. Чыкпайсың, камерага тартып тур. Турчу дейм. Анда мен чыгарам аны.
Çakır, telefonum var mı? Çakır. Telefonum var mı? Takmayla koy da. Ne oldu? Kayın geldi ana. Айтпайсың ба? Айт түшүндүр кайнына. Айтып бербейсің бе бұл? Canım niye mi onu taktır onu? Ну, тартып Биздин укугубузду коргойт да бул. Акыркы кездерде шаар ичинде унааны катуу ылдамдыкта айдаган айдоочулар көйгөй жаратууда. Айдоочулардын мындай кыймыл аракети жол кырсыктарынын келип чыгышын шарттап, айрым учурда ал оор кесепеттер менен коштолууда. 7 март күнү кечки саат 10:30 чамасында 102 ыкчам номуруна билдирүү келип түшүп, Абдрахманов Скрябин көчөлөрүнүн кесилишинде 2 унаа катуу сүзүшкөн. Бул өңдүү жол кырсыктары айдоочулар тарабынан шаар ичинде сакталчу жөнөкөй гана жол эрежелерине көңүл бурбагандыктан келип чыгууда. Жақтан шықты ғой, байке бияқтан шықты, екі ағышты. Осы жерден столкновение Не, свет күйеттілі? Бақпай қалдыңыздар осы жерде. Шықтым, бияқтан шықтым. Ошоны айтып қоңыз болды. Бияқтан шықтым. Қаяқтан келаттыңыз? Бияқтан келаттым. Бияқтан шықты. Свет бар күйеттілі? Менің жолым болды. Бak Советский Скрябиннің кесілішінде 2 автоуна қағышып, автоуна Кытай санаты. Спорный момент болып отады. Қазір чип машиналар стайынға қойыңыз. Азыр болсо Борбор калаанын көчөлөрүндө авто бейбаштык кылып, шаар тургундарына тынчтык бербей жаткан айдоочулардын жоруктарына токтолобуз. 102 ыкчам номуруна келип түшкөн кезектеги билдирүү боюнча жол коопсуздук кызматкерлери 8 март күнү түнкү саат 3-4 чамасында Асанбай киши районуна келишти. Бул жерде белгисиз жаш балдар унааларына мыйзамсыз коюлган үн күчөткүчтөр менен сигнал берип, калаа тургундарынын түн уйкусун бузушкан. Андыктан бул тегеректеги жашоочулар чогулуп, авто бейбаштык уюштургандарды жоопко тартуу боюнча арыз менен милицияга кайрылышкан. Укук коргоо органдары кармалган жарандарга тиешелүү протоколдорду толтуруп, унааларын айып короого киргизишти. 9 март 2025 жыл болжол менен саат 1:30-2 чамаларында Алы Токонбай көчөсүнөн батыш чыгышты көздөй Мерседес автоунаасы баратканда биз тарабынан токтотулган. Токтотулган учурда алдыңкы терезелери караңгылатылган, тийиштүү уруксат алган эмес. Плюс эзгусун арттын багажга полике алып коюптур. Аны бул жакта эзгусу турат. Ал эми мына бул сиз көрүп жаткан автоунаа түштүк магистралдан токтотулган. Алгач айдоочусу жол коопсуздук кызматкерлерине баш ийбей, анысы аз келгенсип унаа ээсинин айдоочулук күбөлүгү, машинага тиешелүү документтери да жок болуп чыкты. Кармалган жарандарга мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлдү. Укук бузуулар кодексине ылайык авто бейбаштык кылгандарга 20 000 сом айып салынат. Өткөн жумадагы рейдтин жыйынтыгында жалпы өлкө аймагында 23 000ден ашык жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, анын ичинен мас абалында унаа башкарган 108 учур, авто ээн баштык 10, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эрежесин бузуулар 291. Ошондой эле белгиленген ылдамдыктан ашуу жана транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу боюнча 1000 эреже бузуулар катталган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы айдоочулардан жол кыймылынын коопсуздугунун эрежелерин так сактоого чакырат. Эми коррупция фактыларына токтолобуз. Ички иштер министрлигинин дагы бир тергөөчүсү пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык Бишкектин 1-Май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын улук тергөөчүсү, милициянын майору кылмыш ишин токтотуу үчүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү бөлүмүнүн иштеп жаткан кызматкеринен пара талап кылган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында шектүү 5000 АКШ доллары өлчөмүндө акча алып жаткан жеринен кармалган. Азыркы учурда иштин бардык жагдайларын жана башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча зарыл болгон ыкчам тергөө иш-чаралары улантылууда. Ал эми кармалган укук коргоо кызматкери эч кандай жеңилдиктери жок. Жасаган коррупциялык кылмыштары үчүн максималдуу катуу жазага тартылат деп билдирет Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети. Ушун менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов болдум. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду.
Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.